Бұл сабақта англис тіліне саламдашуунун жолдорун үйрөнүп алалы. Элдин асына чыгып сүйлөөдө, өзүбүздү тааныштырууда саламдашуунун мааниси абдан чоң. Өзгөчө чет элдиктер менен чет тилинде саламдашуунун ар кандай кырдаалда, ар түрдүү болоорун билип алуубуз абзел. Кантип туура жол менен америкалык же англиялык адам менен пикирлешесиз? Ар кандай кырдаалда кантип саламдашасыз жана саламдуулук аласыз? Жаңы эле таанышкан адам менен кандай темада сүйлөшөсүз жана кандай темаларды козгобой коюуну туура деп эсептейсиз? Кантип тааныш эмес адамды кепке тартасыз? Сиздин суроолоруңузга пикирлешиңиздин реакциясы кандай болот? Эми биз бул жерден бүгүн өзүбүздү кантип чет элдиктерге тааныштырабыз деген темада сөз алып бармак болуп атабыз. Presenting yourself. Presenting yourself. How can we present ourselves? Расмий жана расмий эмес жолугушуулар болот. Ошо расмий жолугушууларда мисалы үчүн бул жерде таанышып жатканда мындай деп айтсак болот да. Good morning. My name is Улан Апылов. Nice to meet you. Же болбосо дагы Let me introduce myself. My name is Улан Апылов. Üçüncü türü allow me to introduce myself. Gördüңүздөр, бул жерде азыр 3 түрүн карап көрдүк. Good morning. My name is Улан Апылов. Nice to meet you. Let me introduce myself. My name is Улан Апылов. Демек, мен өзүмдү тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Allow me to introduce myself. Бул жерде дагы мен өзүмдү тааныштырып коюуга уруксат этсеңиздер деген сөз да. Ал эми бизге ошол биз кайрылып жаткан адамдын, мисалы үчүн бул адамдын жообу болушу мүмкүн. John Priestley, pleased to meet you, Улан Апылов. John Priestley, pleased to meet you, Улан Апылов. Дагы ушундай тааныштырып жаткан учурда I am pleased to make your acquaintance деп колдонсок болот. I am pleased to make your acquaintance. Also, I am pleased to make yours as well. I am very pleased to meet you. I am pleased to meet you too. Дагы бул жерде саламдашуунун мынакей түрлөрү турат. Good morning. Good morning. Биз жанакы формалдуу түрлөрдө саламдашканда ошо эртең мененки салам, түшкү салам, кечки салам жана түн ичинде кандай айтышыбыз керек да. Мисалы үчүн эртең менен биз жакшы тааныша элек адамдар менен good morning деп саламдашсак болот да. Мына good morning эртең менен good morning. Түштө good afternoon. Good afternoon. Кечинде good evening. Good evening. Ал эми түн ичинде уйкуңуздар, түнүңүздөр бейпил болсун деп айтыш үчүн good night. Good night. Бул учурларды биз айттык азыр жанакы формалдуу же болбосо расмий учурларда колдонобуз деп. Дагы аты жөнүбүздү, атыбызды дагы анан фамилиябызды да толук айтсак, кээде ошол фамилиябыз менен кошуп эстеп калуу кыйынга туруп калса, анда биз эме мындай уруксаат берсек болот да. Please call me Улан. Демек, фамилиябыз менен толук айткандан кыйналып жатканын байкасак, please call me Улан деп койсок болот. Же болбосо жөнөкөй эле Улан. Улан, please. Ушундай уруксаат берсек болот. Жана дагы эми бул расмий учурлар дебедикпи? Расмий эмес, формалдык эмес учурлар болушу мүмкүн.
анда биз жакшы тааныш адамдарыбыз менен учурашып жаткан болушубуз мүмкүн. Мынакей бул сүрөттөрдө жакшы тааныш адамдарыбыз менен учурашып жатсак, анда биз мындай деп эле айтсак болот да. Hi, hi. Же болбосо hello, hello. Мына ушинтип учурашсак болот. Hi, hello деп. Же болбосо ушундай формалдык эмес жерлерден дагы таанышуу болот да. Ошол таанышуу болгондо дагы мисалы үчүн hi, I am Каныкей. Hi, I am Каныкей. Же болбосо my name is Каныкей. Мынакей бул формалдык эмес учурларда учурашат экенбиз да. Дагы мурун жолугуп жүргөн тааныш адамыбызга кезигип калганда дайыма мынтип учурашсак болот да, алар мененчи саламдашуу. How are you? How are you? Мисалы үчүн азыр булар ушинтип саламдашып атышат. How are you? Бири-бирин жакшы тааный. Жооп болуш керек. Fine, thanks. Fine, thanks. Demek жооп fine, thanks. How are you? Кайра. How are you? How are you? Же болбосо how are you doing? Улан. How are you doing? How are you doing, улан? How are you doing, улан? Жооп fine, and you? Fine, and you. Демек бул жерден карагылачы, бул жерде саламдашуу формалдык эмес учурда hi, hello деп учурашсак болот экен. Же болбосо hi, таанышсак дагы ушундай hi, I am Каныкей, my name is Каныкей деп таанышып атабыз. Же болбосо дайыма кезигип жүргөн адамыбызга how are you? Fine, thanks. How are you? How are you doing, улан? Fine, and you деп атабыз. Эми ушул жерде кээ бирде биз жанагы how are you десе ден соолугуң кандай, же болбосо бир нерсени бизден сурап жаткандай болуп кээде минтип жооп бербешибиз керек да. Horrible дебешибиз керек экен, эң жаман деп бир 10 мүнөткө чейин өзүбүздүн проблемабызды айтып туруп албашыбыз керек да. Бул how are you деген дагы саламдашуунун эле бир түрү экен. Бул да саламдашуунун бир түрү. Кандайсыз, саламатсызбы деген эле сөз да. Ошон үчүн рахмат сизге, эң жакшы өзүңүз саламатсызбы деген гана билдирет экен.